Аймактагы дин чөйрөсүндөгү иштерге сиздер жооптусуздар. Андыктан мындан кийинки алып бара турган иштерибизди дагы биз орун басарлар менен, муфтият кызматкерлер менен бир сыйра иш пландарыбызды тактап, мына Кудай буйруса сиздерге бүгүн ошол 5 жылдык Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын иш планы менен тааныштырабыз. Андыктан Кудай буйруса биз сөздү эң акырында кээ бир тапшырмаларыбыз бар, ошондо дагы ачык айкын айтып кетебиз. Сиздердин ар бир областтагы дин жолундагы көйгөйлүү маселелерди биз муфтият бөлүм башчылары менен, орун басарлар менен ошол ишти жеңилдетип аткарууда колдоолорду көрсөтөбүз да. Кудайым буйруса эми мына биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын 5 жылдык стратегиялык иш планыбызды иштеп чыктык. Буйруса мына сиздерге дагы угузабыз, көрсөтөбүз. Ушул жердеги иш пландар сиздердин иш планыңыздарга коюлат. Мындан ары Кудай буйруса эми отчет берүү методикасы дагы өзгөрөт таксыларым. Ар бир ай сайын ошол иш пландагы аткарылган иштер биз жактан бааланат. Квартал сайын баалап, жылдык жыйынтыкты мына ушул жерден башка бир методика менен чыгарабыз таксыларым. Ар бир бөлүм өздөрүнүн бааларын квартал сайын, ай сайын сиздер берген отчетторго баа берип, анан бул жерде жыйынтыктайбыз. Мына биринчи кварталыбыз бүтүп калды. Алдыбызда 3 квартал бар. Ошол 3 кварталда тиешелүү кээ бир маселелерди алгылыктуу тез анан ичинде аткара турган иштердин ичинде мына мисалы мамлекеттик каттоо мечиттерди.